Кыргыз Республикасы мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын негизинде ал 2018 жылы 1-январдан баштап күчүнө кирет. Азыркы мыйзам, иштеп жаткан мыйзам өзүн мындай бир эскилиги жетип, анан актуалдуулугун жоготуп, үчүнчүдөн ошол коррупциялык тобокелчиликтер өтө көп болчу да. Анткени дагы ошол жөлөк пул алуучулар кирбей калып, тескерисинче ошол албай тургандар кирип калган системагачы. Анткени бүгүнкү күндө биз жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана жөлөк пул берип келгенбиз. Ал эми ушул кабыл алынган мыйзам негизинде ар бир баласы бар жаран алган укуктуу болуп калат да. Биз ал жерде ушул жөлөк пулдун 3 түрүн бөлдүк. Биринчиден сүйүнчүк пул. Эми нарын боюнча айта кетсек, нарында бул өзүнүн жана бийиктүүлүү аймактын коэффициенти кирет. Ошонун негизинде ал жерде дагы акча өдөрөк болуп калат да. Экинчиден төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдарга берилүүчү жөлөк пул. Бул жерде үй бүлө, мисалы үчүн жардыбы же кандай анысына карабай ар бир үй бүлө алган укуктуу болуп калат. Үчүнчү ошол үй бүлө көмөк деген жөлөк пулдун түрү бул 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар үчүн арналган жөлөк пул, бирок 3-чү баладан. Эми бул мыйзамдын авторлорунун айтымына караганда, бул мыйзамдын эң башкы жанагы максаты ушул балдарга инвестиция алуу да. Ал бала жарды болобу, кандай үй бүлөдөн чыгат, ага маанилүү эмес. Маанилүүсү ушул балдарга инвестиция алуу болуп калат. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушул жөлөк пулдарды 277 миң бала алса, ушул мыйзам ишке кирип калгандан баштап анын саны бир 600 миңге жетет деп атабыз. Тескерисинче жөлөк пул алуучулар көбөйөт да. Мисалы азыр бүгүнкү күндө дарыгерлер бар, аябай маянасаз мугалимдерибиз бар, мамлекет кызматкерлери бар, мисалы техникалык иштерде иштеген кызматкерлерибиз бар. Мына ошолор эч кандай жөлөк пул алышпайт да. Эми бул мыйзам менен ошол мугалимдер, дарыгерлер дагы жөлөк пул алганга укуктуу болуп калат.